Кудаймын деп айтасыз да, мына азыр да айтып атасыз, мен кудаймын жердеги депчи. Анан бир кезде президенттикке дагы ат салыштыңыз да, президент болом, ушу өлкөнү башкарам депчи. Эгерде сиз кудай болсоңуз, президенттиктин эмне кереги бар? Же президенттик кудайдан жогору турат деп эсептедиңизби? Жок. Ар нерсенин жолу бар да. Мисалга, сахнага чыгыш үчүн деле бир выход издейсиң да. Мисалга, режиссер издейсиңби, клипин чыгыш үчүн, же продюсер издейсиңби. Ошол сыяктуу мен дүйнөгө чыгыш үчүн, же кыргызды куткарып, биринчи кыргыз өлкөсү түптөлөп дүйнөгө көчүрүлөт деген маалымат бар. Мисалга, Ленин деле союзду түздүп, ошол партияны кылганда, ошол система менен Кытай деле бүгүнкү күнгө чейин жашап атат да. Ошон үчүн башына чыгып, кыргызды түптөп, улуулук менен анан дүйнөгө көрсөтөйүн, дүйнөгө чыгайын, бир вариант го деп аракетти кылган. Анын үстүнө революциянын болушу Сокенин кетишине да маалымат мындай болду. 2 жылдан кийин, же 2020 деди, 18-жылы көрүп атам. Сокенин сезону бүтөт, өзүң президент болосуң да, дегенден анан ошо ойлону, жок, башына барбаса, мисалга, Манас ата деле хан болуп башына барбаса, бириктире албайт эле да. Ал баатырлыгы да бар. Ошол сыяктуу эле ар бир элдин башына барарыма мен ишенем. Анткени жердик мыйзам менен башкарылыш керек экен да. Кара күч мененби, окутуш керекпи, мектепке программа киргизиш керекпи, медицинаны жоюш керекпи, бир нерселерге чектөө кылыш керекпи? Бул баары бир барча нерсе да. Же кыргыздын башына барамбы, же болбосо ошол кыргыздын башчысы, орустун башчысы, дагы бир өлкөнүн башчысы бул жерде берилет. Арстан Алай түндүк болсо, ууктар ага биригет депчи. Ууктар булар саясатчылар, журналисттер, журналисттер деп, бул ааламдык байланыш ошол Зульфияга берилген. Бул мен чыга элек деле, мен табыла элек деле керек болсо. Анан эми ушундай болот деп алдын ала жазып койгон, Зульфия эжебиз. Мисалга, эми мен чыккандан кийин мен ушул ууктар, мисалга, Арстан Алай түндүк болсо, ууктар бул кыргыздар, журналисттер, президенттер, окумуштуулар, историктер. Алар ушу менден маалыматты алат, энергияны алат, анан керегени сактап калат экен. Алар жөнөкөй эл, улуттар, жаштар, керек болсо Манас чөгөс ачыктар дагы ошо ылдый турат экен да. Анан ошон үчүн азыр ошондой жок, сиздерден төмөн турат экен. Сиздер жоопкер экенсиздер. Мисалга, сиз чалдыңыз, мен бекер чалган жок. Демек бир мезгили келди, мен ушу бир чындыкты айтып коеюн деп келдим да.